Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn amma ba'd. Үй-бүлөлүк темага байланыштуу темабыздын уландысы бүгүнкү сабактын темасы үй-бүлө кургандан кийин эркек адамдын аялдын жолдошунун кандай милдеттери бар, мына ошол жөнүндө кыскача сабак кылабыз. Албетте сабактын башынан бери айтып келатабыз, үй-бүлө бул өтө маанилүү нерсе. Үй-бүлө аркылуу коом курулат, коомдон мамлекет курулат. Анан ошол үй-бүлөнү курган бир жубайды өзүнүн карамагына алган эркектин мойнундагы көптөгөн жоопкерчиликтер бар. Анын баары тең биздин шарият аркылуу келген. Ошол нерсени ар бир эркек, ар бир үй-бүлө курган эркек адам билип, ошону аткарып, үй-бүлөсүн сактап, жакшы жашоо өткөрүш керек. Үй-бүлөдөгү эркектин эң алгач милдеттеринин бири, бул башында деле айтып кеткенбиз, үйлөнгөн кезде үйлөнүп аткан жубайына калың берүү. Ошол замат бербесе дагы, ошо калыңын убада кылып айтуу, же болбосо айтылбай калса, ошол убагында берилбей калса дагы, кайсы убак болбосун аны бериш керек, сөзсүз түрдө. Бул эркектин мойнундагы милдет болуп калат. Анткени Аллах Таала Куранда ачык эле айтып атат, аялдардын калыңдарын бергиле милдеттүү түрдө деп. Ва атун ниса садакатихинна нихла деп Аллах Субхана Таала Куранда ачык айткан. Демек эркек киши үйлөнүп аткан жубайына сөзсүз түрдө махыр төлөш керек. Андан кийинки милдет, ошол эркек киши үйлөнгөндөн кийин үй-бүлөсүн нафака менен камсыз кылыш керек. Нафака деген үй-бүлөсүнө бөлгөн каражат, тамак аш, кийим кече, мына ошонун баарын эркек киши өз мойнуна алып, аялын камсыз кылыш керек. Анткени Аллах Субхана Куранда айтат: "Алал маулуди лаху ризкухунна ва кисватухунна бил ма'руф". Баланын атасына жүктөлгөн милдет, эми эркек кишиге айтылып атат, ризкухунна. Ошо жубайдардын аялдарына рызкысын камсыз кылып берүү. Ва кисватухунна, кийим кечегин камсыз кылып берүү. Бил ма'руф, жакшылык менен, үрп адатка мүмкүнчүлүгүнө жараша камсыз кылып берүү деп айтып кетти. Бул баягы кийим кечекке байланыштуу маселе болду. Эми бул дагы баягы ар бир жердин шартына, мезгилге, учурга, үрп адатка жараша боло берет. Азыр кийинки маселеде дагы толуктап айтып кетебиз. Андан кийинки милдет эркек кишинин бул ошол үйлөнүп аткан же болбосо жар кылып алган жубайына жай даярдап берүү, жашай турган үй камдап берүү. Аллах Таала Куранда айтат: "Аскинухунна мин хайсу сакантум мин вужудикум". Аларды ошо өзүңөр жашаган үйлөргө жашаткыла мүмкүнчүлүгүңөргө жараша, алыңарга жараша деп Аллах Субхана Таала айтып кетти. Мына бул жерде карасаңыздар, мен вужудикум деп атат. Ошол өзүңөрдүн эмнени таба алсаңар, кандай шартта жашай алсаңар, ошого жараша жашаткыла деп атат. Демек эркек киши жубайын карап, ошого нафака кылып, каражат менен камсыз кылып, кийим кече менен камсыз кылып, анан үй жай менен камсыз кылганда өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша кылат. Аллах Субхана Таала башка айтат: "Лиюнфиqu са'атин мин са'ати ва ман qudira алейхи ризкухунна фалюнфиq мимма атахуллах". Колунда бар, ошо мүмкүнчүлүгүнө жараша, колунда барына жараша нафака кылсын. Ва ман qudira алейхи, эгерде кимдин рызкысы тар болуп калса, фалюнфиq мимма атаху, анда ал Аллах Субхана Таала эмнени насип кылып ага берген болсо, ошого жараша нафака кылсын дейт. Мына көрүңүздөрбү, шариятыбыз баардыгын тартиптүү өз жолуна салып берген. Эркек кишини дагы өзү кыла албаган, мүмкүнчүлүгү болбогон нерсеге шарият буйрубайт. Канчалык мисалы каражат таап иштей алган болсо, канчалык үй салганга мүмкүнчүлүгү барса, ошону гана шарият талап кылат. Албетте жалкоолонуп жата берген болбойт. Эгерде жалкоолонуп колунан келген нерсени кылбай, анан ошого жараша нафака кылбай калса, анда күнөөкөр болот. Бул жерде баягы адам баласы колунан келгенин кылат, баардык себептерин жумшайт, анан
ошол себептер жумшагындан кийин кандай каражатка жеткен болсо, кандай каражат тапкан болсо, ошого жараша үй бүлөсүн камсыз кылып багат. Мейли кийими болсун, тамак ашы болсун жана жатаканасы болсун. Андан тышкаркы нерсени аял киши талап кылганга укугу да жок. Эркек ал нерселерди таап берүүгө дагы милдеттүү дагы эмес. Андан кийинки эркектин милдети адилеттүү болуу. Ошо жашоодо деги эле жалпы түрүндө адилеттүүлүк менен жубайына мамиле кылуу. Эгерде эки же андан көп төрткө чейин үйлөнүп калган болсо, аялдардын ортосунда адилеттүүлүк кылыш керек. Жана ошондой эле эркек эми үйлөнгөндөн кийин туугандары бар, жакындары бар, аял киши алар менен аралашат, мамиле кылышат, анан жашоодо өйдө олдой уруш тараш боло берет. Ошол кезде ар кандай түшүнбөстүктөр болуп кеткенде адилеттүүлүк менен мамиле кылыш керек. Мисалы, апам, атам деп же тууганым деп эле аялын зулумдук кылып койгон болбойт. Ошондой эле тескериси, же аялым деп тартып ата-энесине, бүт туугандарына зулумдук кылган болбойт. Баардыгын адилеттүүлүк менен караш керек. Албетте муну айта берсек чоң тема, муну өзүнчө тема кылса да болот. Бирок кыска болсо дагы бул жерде милдеттүү болгондон кийин эркек киши аны айта кетиш керек. Эркек киши кыракы болуш керек, акылдуу болуш керек, баардык нерсени салмактап, таразалап билиш керек. Мисалы, үйүнө келсе, атасы, апасы жамандап койсо аялын, ошол замат эле аялын урушуп жатып же торомсо мамиле кылып ийгенден алыс болуш керек, байкаш керек. Канчалык деңгээлде тууралыгы бар, жокпу деп. Анткени кыракы эркек, үй бүлөгө көңүл бурган эркек байкайт. Билет кимден кетип атканын, кандай болуп атканын. Ошону тактап, ийне жибине чейин билип, андан кийин ошого жараша акыл насаатын айтып, урушка татыктуу болсо, ошондо урушуп, анан тарбияласа болот. Анан эчтекени тактабай туруп эле жөн эле кур сөз менен же кур жалаа менен же болбосо такталбаган сөз менен, далил сөз менен эле зулумдук кылып койгон болот. Муну өтө этият боло турган маселе. Муну дагы жакшы билиш керек. Андан кийинки милдети бешинчиси бул эми аял кишиге жакшы мамиле кылуу. Аллах субханаху ва тааля айтканда: "Аширухунна бил маруф", аларга жакшы мамиле кылып деп атат. Аларга жалпысынан айтканда жакшы көңүл буруп, жакшы мамиле кылышыбыз керек. Анткени пайгамбар саллаллаху айтып атпайбы: "Истаусу бин ниса хайра", аялдарга жакшы мамиле кылгыла деп Бухари, Муслимде келген хадисте айтып атат. Андан кийинки эркектин милдети ошо үй бүлөсүн, аялын жакшы тарбиялап, жашоосуна, дүйнөсүнө керек болгон нерселерди үйрөтүү, айрыкча динге байланган маселелерди үйрөтүп, туура жолго багыттап баштап туруш керек. Аллах Таала Куранда айткандай: "Ку анфусакум ва ахликум нара", деп. Өзүңөрдү жана үй бүлөңөрдү тозоготтон сактагыла деп. Ошонун тафсиринде салафтардан келген тафсирлерин карасак, аларга динди үйрөткүлө, адепти үйрөткүлө, такыбачылыкты үйрөткүлө, күнөөдөн алыс кылгыла деп ушундай мааниде айтышкан. Ошондуктан эркектин бул чоң милдети. Өзү биринчи динди үйрөнүп, ошого амал кылып, анан үй бүлөсүн, жубайын ошого үйрөтүш керек, тарбиялаш керек, дин менен жашаганга аракет кылыш керек. Жашоолорун динге айландырыш керек. Анткени мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси бар, Ибн Умар деген сахаба риваят кылган Бухари, Муслимде. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атпайбы: "Куллукум раин ва мас'улун ан раияти" дейт. Баардыгыңар башкаруучусуңар, көзөмөлдөөчүсүңөр, ва мас'улун раият. Жана ошо кимди көзөмөлдөгөн болсоңор, кол астыңардагыларга жооп бересиңер, жоопкерчиликтүүсүңөр деп атат. Ошол хадисте улантып айтып атат: мусулман башчысы өзүнүн кол астындагыларга жооп берет, элине деп атат. Эркек киши дейт, үй бүлөдө аялына, бала чакасына жооп берет деп атат пайгамбарыбыз. Андан кийин аял кишини айтып атат, күйөөсүнүн үйүнө жооп берет, ошо аманат менен калганда балдары үчүн жооп берет деп атат. Мына баарыңар жоопкерчиликтүүсүңөр, кол астыңардагы адамдарга жооп бересиңер деп пайгамбарыбыз айтып кетти. Демек, эркек киши үй бүлөдө башчы болгондон кийин ошо аялына, бала чакасына жооп берет. Ошонун ичинде бүгүнкү темабызга байланыштуу аялга. Ошого туура тарбия бериш керек, туура таалимди үйрөтүш керек. Дин жагына көзөмөл кылып карап туруш керек. Күнөө иштерге кетип бараткан болсо тыйып, насаат берип, жакшылыкка чакырып, жаманлыктан кайтарып туруш керек. Муну баары тең ошо
эркектин мойнуна жүктөлгөн милдет. Ошол себептен эркек киши аялга үйлөнүп, үй бүлө кылып, ошол аркылуу бала чакамды, укум тукумумду көбөйтөйүн деп жашоого кирип атат. Анын жашоого киргенден кийин ошону жашоону алып кетиш керек. Үй бүлөнү сакташ керек, караш керек. Ошол себептен Алла Таала вааширухунна бил маруф деп атат. Бири-бириңерге сый мамиле кылып, жакшы мамиледе жашагыла деп атат. Аялдарга эмне зулумдук кылбаш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи айткандай, Тирмизи деген хадисте хайрукум лахли ва ана хайрукум лахли дейт. Силердин араңарда эң жакшыңар бул үй бүлөсү үчүн жакшы болгонуңар дейт. Ва ана хайрукум лахли, мен силердин эң үй бүлөгө мамиле кылууда эң жакшыңармын. Мен үй бүлөмө жакшы мамиле кылам деп атат. Ошо аялына айтып атат Пайгамбар саллаллаху алейхи. Мына көрдүңүздөр, ошондой кылып үй бүлөгө үйлүгү боло турган жакшы эркектерден болушубуз керек, ар бир эркек. Ошондо иншалла үй бүлөбүз оңолот. Мына ошол негизги эркектин милдеттери жана ошого окшогон жашоого жардам бере турган, жашоону оңдой турган жакшы мамилелер бар. Ошолорду да эркектер дайыма эсине тутуп, ошо жакшы иштер менен, жакшы мамиле менен аялына жакшы мамиле кылыш керек. Мына биринчиден ошол аялына урмат сыйды көрсөтүш керек. Үй бүлө болуп жашап аткандан кийин кайсы убакта болбосун, жана ошондой эле аялына көңүл буруш керек. Андан кийин ошо аялы баягы эркек менен жашап аткандан кийин ошо коргоодо экенин, мени сыйлайт экенин, эми тынчтыкта жашап атам деген сезим болуш керек. Ошол сезимди жеткире билиш керек эркек киши. Ага назик мамиле кылыш керек. Айрыкча жана уруш талаш учурунда, чечилбей аткан маселелерди карап атканда назик мамиле кылыш керек. Аялына дагы кулак салып, сөздөрүн угуп көңүл буруш керек. Андан кийин мүмкүнчүлүгүнө жараша кээде белектерди берип турганда жакшы. Бул дагы баягы сүйүүнү, мамилени арттырат. Аялдын кемчилигин жашырып, жакшы жактарын карап, башка аялдар менен баягы салыштыра бербеш керек. Аялынын жанагы анча-мынча кемчиликтерин көтөрө билиш керек, сырын сакташ керек. Мына ушунун баары тең үй бүлөнү бекемдей турган баягы жакшы иштер. Ушуну эркек болгондон кийин ушуну карманып көңүл бурган болсо, иншалла бекем үй бүлөгө, ошо үй бүлөсүн бекем кылып тарбиялап алат. Анткени эркек деген үй бүлө башчысы да. Алла Таала айтканда ар-rijal qawwamuna 'ala nisa. Эркектер ошо аялдарды башкаруучулар деп атат. Демек башкаруучу болгондон кийин жанагындай жогоруда айтылган нерселер менен башкарып, үй бүлөсүн сактап, жакшы мамиледе болуш керек. Мына Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бир жакшы осуяты бар. Эгерде ушул үй бүлө курган адам ошону карманып, ошого амал кылган болсо, иншалла анын жашоосу тынч болот, өзү да тынч, жүрөгү да тынч болот, анын үй бүлөсү да бекем болот. Бул Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эң жакшы осуяты. Бул Муслимде келген хадис. Ошону эле эркектер карманып жашаган болсо, эч бир кыйынчылыкка дуушар болушпайт. Кыйынчылыкка дуушар болгондо да оңой чечилишет. Анткени ошол хадиске амал кылышкан болот. Кыйналышпайт. Ал хадистин мааниси эмне? Же болбосо кандай келген ошол хадис? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Хурайранын хадисинде айтып атат. Акыйкатта дейт, аял киши бул кабыргадан жаралган дейт. Башка риваятта кабырга сыяктуу деп келген. Аял кишини айтып атат бул жерде. Ушул аял киши кабыргадан жаралган, же болбосо башка риваятка салыштырып алып айтсак, кабырга сыяктуу дейт. Сени каалаган жолдо такай эле боло бербейт дейт. Аял кишини айтып атат. Эгерде аял менен жашап рахаттангың келсе, ошо аялың кабырга сыяктуу ийри бойдон кала берет, бирок рахаттана бересиң деп атат. А эгерде ошо ийрилигин түздөйм десең, анда аны сындырасың дейт. Аны сындырганың эмне? Ал талак берүүң деп, ажырашууң деп атат. Мына көрүңүздөр, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аял кишини кабыргадан жаралган деп айтты. Кабырга баарыбыз эле билебиз, кабырга түз эмес да. Ошондо кыргызда деле сөз бар го, кабыргаң менен кеңеш деп коет. Жубайың менен кеңеш деген сөз ушундан алынган да. Мына Пайгамбарыбыз кыскан өзүнүн нускан насаатында айтып кетти. Аял киши кабыргадан жаралган. Ал эч качан сен каалагандай эле түз боло бербейт.
эгерде аял менен жашап рахаттангың келсе, рахаттан, бирок ырахаттана бер, бирок ошонун ийрилиги кала берет деп атат. Аял кишинин ийрилиги кала берет. Ошо ийри болсо дагы ошо менен рахаттана бересиң. Эгерде ошого ыраазы болбой аны түздөйм деген болсоң, аны сындырасың дейт. Сындырганың эмне? Бул талак бергениң дейт. Көрдүңүздөрбү? Урматтуу эркектер, мырзалар, бул биздин мойнубуздагы милдет. Аял киши деген мына ушундай жаралган, назик зат болот. Аялсыз жашоо кызыксыз. Аялсыз эркек да жүрө албайт. Жашоонун кызыгы, жашоонун кооздугу аял заты. Анан ошондой эле анын кемчилиги бар. Аялдык өзүнүн сыпаты бар. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи баса белип кеткендей, мына ийри заттар да аял заты. Ошо ийрилигине ыраазы болуп эле, ошо менен рахаттанып эле, ошо менен жыргап жашоо өткөрө бериш керек. Эгерде биз пайгамбар саллаллаху алейхи осуятын кармабай, аны эле өзүбүздүн күчүбүзгө салып эле түздөйм дей берген болсок, анда түздөй албайбыз, сындырып алабыз. Сындырсаганда эмне? Ажырашуу болот. Анткени аял заты ушундай унутчак болот, эмоцияга белдерет, таарынчак болот. Ар бир аялдын өзүнүн мүнөзүнө жараша. Бирок ушул сыпаттар кездешет. Кээ бир аялда көбүрөөк болот, кээ бир аялда азыраак болот, кээ бир аялда ушунун баары тең бар болуп калат дегендей. Бир айткан сөздү укпай, кайра кайталатып, туура эмес кылган иштерин кайталап коюш ыктымал. Болор болбосун эле кызганып, же түшүнбөй эле бир сөзгө аралашып, башка туура эмес иштерди кылып коюш ыктымал, же тилин тыйбай коюш ыктымал. Ушундай көптөгөн ар кандай кемчилик сыпаттар бар. Ушунун баарын алып жүрүш ыктымал аял киши. Мына ошондой убакытта эркек киши кандай мамиле кылыш керек? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жакшы осуят айтып атат. Анан Навави деген рахимахулла чоң алым болгон, жанагы 40 хадисти жазып кеткен кишичи. Жосо 40 хадисти терип чогултуп бизге калтырып кеткен киши. Ошол киши ушул хадистин шархында айтып атпайбы? Бул хадистерни биз эмнени пайда алабыз депчи. Бул хадистен биз аялдарга жакшы мамиле кылганды үйрөнөбүз. Аларга жакшылык кылганды үйрөнөбүз. Алардын кыйшык экенине, адеп ахлагынын кыйшык экенине сабыр кылабыз деп атат. Алардын акылы кыска экенин билип, аны көтөрө билишибиз керек деп атат. Жана ошондой эле аларга талак берүүнү, себепсиз талак берүүнү жакшы иш эмес экенин билебиз деп атат. Жана ошондой эле эмнени түшүнөбүз дейт? Эркек киши эч качан аялды түзөйм деп ошого умтулуп, үмүт кылбаш керек деп атат. Мындайча айтканда, мен ошону түпкүс кылып коем аялды. Мен айткандай кылып эле баардыгын сонун кылып коем дегенге аракет болбош керек деп атат. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте ачык айтып кетти. Биз ошо кандай жаралган болсо, ошого жараша мамиле кылып, ошону кабыл кылып жашай беребиз. Эгерде жакшы эркек болгон болсо, жанагындай сабыр кылып, жогоруда айтылган насааттарды карманып, тарбиялап, убагында, учуру келгенде жакшы сөздөрдү айтып, көңүлүн көтөрсө эле, иншалла аял киши деле адам да ал деле түшүнөт. Кээде жибейт. Ошол эки эркек кишинин баягы дин үйрөткөн себеби аркалуу, динди үйрөнгөндөн кийин ал деле ойлонот, жүрөгүнө ыйман орнойт, ыйманы көтөрүлөт. Анан күйөөм жакшы мамиле кылып атат, жакшылыктар кылып атат, кой мен дагы жакшылыкты жакшылык менен кайтарайын деп, ал дагы ойлонуп жакшы аял болгонго аракет кылат. Жанагындай кемчиликтерди, каталар кетирип алган болсо, оңдогонго, түзөгөнгө умтулат. Мына ушунун баары тең эмне? Жана эркектин тарбиясына жараша, аракет кылуусуна, сабыр кылуусуна жараша аял киши ошентип оңолот. Ошол үчүн ар бир эркек ушуну эстен чыгарбай, үй бүлөсүн сактап калганга аракет кылыш керек. Анан кээ бир эркектер да бар, мисалы, мен аялыма теңелбей айтам, көп сүйлөйт, же туура эмес нерсени жасайт, теңелбей эле коюп атам деп таштап салып көңүл бурбай коет да. Бул туура эмес. Анткени ал аялына насаат кылган жок, аялын тарбиялаган жок, жакшы жолго түткөн жок. Ал ошо бойдон, кемчилиги бойдон таштап салып атат, калтырып салып атат. Эгерде көп сүйлөгөн болсо, же болбосо бир жакка көп чыккан болсо, же кандай бир каталарды кайра кайталай берген болсо, бул укпайт экен, тажатты мени, сөз жебейт экен деп таштап салышат кээ бир эркектер. Майла жок, жашай берейинчи, бала чакам бар, ажырашпай эле коеюн, бирок эптеп эле жүрө берсин, бирок көңүл да бурбайм, эмне болсо ошо болсун деген бул чоң кайдыгерлик. Момун киши антпеш керек. Аны өзүнүн үй бүлөсү да, ал өзүнүн балдарынын апасы, ага деген сабыр кылып чыдаш керек. Талим тарбия берип туруш керек. Акырын болсо да
айтып туруш керек, оңдоп түзөп туруш керек. Бирок жанагындай жакшы жол менен, уруш талашы жок, насаат менен катуураак айткан жерде катуу айтып, жумшак айткан жерде жумшак айтып, бирок зулум кылбастан, чектен чыкпастан, кээ бир жана зөөкөр эркектерди көп ала кылып, катуу сабабастан, өзүнүн ыгы менен, жолу менен тарбиялаган болсо, иншалла үй бүлө сактанат. Биздин баягы ислам тарыхыбызда канча деген мусулман аялдардын канча деген тарыхтары бар, канча деген жакшы аялдардын мисалдары бар. Азыркы жашоодо деле бар, толтура жакшы жар болуп берген, жакшы аял болуп берген аялдар бар. Мына ошонун баардыгын жакшы тарбиядан, ата энесинин тарбиясынан, андан кийин күбөсүнүн тиги камкордугунан таасир алышып, таалим алышып, ушундай жакшылыкка жеткен аялдарыбыз бар. Апаларыбыз бар, эжелерибиз бар, эже карындаштарыбыз бар. Мына ушунун баардыгында жанагындай туура мамиленин натыйжасында чыгып атат. Аллах субхана таала ийгилик берип. Мына ошого жетем деп баягы умтулуш керек. Эркек киши үй бүлөнү багып тарбия берип атканда, же болбосо баягы аялына бир кандайдыр бир кемчилик көрүп калса, ошол аялды өзүмдүн апам дагы аял заты, эжем дагы карындашымдай аял заты деп ошону элестетиш керек. Эгерде апам ката кетип койсо, атам кандай мамиле кылат эле, эжем же карындаштарым ката кетирип койсо, алардын жолдоштору кандай мамиле кылат эле, өзүмдүн алып баштап баккан, эркелетип баккан кызыма күйөөсү ошо ката кетирип койсо, кандай мамиле кылат эле, мен жакшы мамилени каалайм деп ар бир эле эркек ойлойт да, туурабы? Ар бир эркек өзүнүн кызына күйөө балдар жакшы мамиле кылсын деп ойлойт. Ошону элестетиш керек да. Биздин кол астыбыздагы аял заты дагы бирөөнүн кызы, бирөөнүн эжеси же карындашы дегендей. Анан ошондой сезим менен аларга биз мамиле кылышыбыз керек. Алардын баягы аялдык эмоциясын, аялдык калсыздыгын сыйлашыбыз керек, көтөрө билишибиз керек. Жанагынтип кайдыгер болуп таштап койгон болбойт, булардан эчтеке чыкпайт деп. Ушул жактан көп эркектер аксайт, чыдабай үй бүлөгө көңүл бурбай таштап салышат. Көч бара оңолот дегендей эле, ошо тарбия акырын бере берген болсо, 5 жыл өтөбү, 10 жыл өтөбү, аял киши оңолуп, жакшы аял болуп чыгат. Эгерде начар аял боло турган болсо, жакшы болсо андан дагы жакшыраак болуп алдыга озот. Жана ошондой эле дагы бир эркектердин бир кемчилиги бар. Тарбия берем деп эле тигинин тескериси да, катуу жолу менен берип коюш ыктымал. Күчкө салып берип коюш ыктымал. Же аялын тажатып эле бир нерсени кечке айта бериши да ыктымал. Ошондуктан эркек киши ушунун баарын таразалаш керек. Убагында айтыш керек, убагында сүйлөш керек. Сүйлөгөндө дагы жакшы сөз менен сүйлөп, ошону баягы эмнени айткысы келип аткан болсо, аял киши эмне жагынан шариатка, жашоого карата кандай туура эмес мамиле кылып атат, ошону жеткире билиш керек. Көрүңүздөр, мына ушул эки жакка тең эркек киши чыгып кетпей, мындай тең салмактуулукту кармап мамиле кылыш керек. Тарбиялаганда чектен чыгып кетпей, жана ошондой эле кемчиликтерин, күнөөлөрүн көрүп атып деле унчукпай койбой. Бул дагы туура эмес. Анткени жанагы биринчисин айтып кетпедимби? Кээ бир эркектер бар, ошо тажаганданбы, баягы көңүл бурбай кайдыгер болуп жүрө берет депчи. Кээ бир эркектер бар, тажабаса деле өзүнүн ушундай табияты ушундай болот да. Анан ошо бойдон кала берет. Үйлөнгөндө деле, жашоо курганда деле, мисалы, жоошураак болот, же көп нерсеге маани бербейт. Анан үй бүлөсүнүн ушу туура эмес нерселери көрүп калса, ошо бойдон эле жүрө берет да. Эптеп эле эркек аты болсо деген. Бул дагы туура эмес. Эркек деген мындай баарын карап туруш керек. Тарбиялап. Кээ бирөсүнүн аялдары бар, мисалы, чектен чыгып, кээ бир шариатка каршы нерселерди кылып жүрсө деле эркектер унчукпай жүрө берет. Эчтеке сөз айтпай. Мунун баары тең туура эмес. Ошонун баарына тең көңүл буруш керек. Анткени ал эркек бейкапар болуп көңүл бурбаган болсо, биринчиден аялы шариат алдында күнөө кылып атат, Алла Тааланын алдында. Кемчилик кетирип атат, шариатка каршы иштерди кылып атат, туурабы? Андан кийин ошол эркек өзүнүн баласынын, кызынын энеси да тарбиялачу
үйдө жокто, эркек жокто тарбиялап турган зат ошо да. Анан өзү тарбияга келбесе кантип ага тарбия берет? Үчүнчүдөн эркекти уят кылат ошондой аялдар. Үй бүлөсүнүн алдында, туугандарынын алдында, досторунун алдында. Ошондуктан эркек баарын тең эмне таразалап карап туруш керек. Мына Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын осуяттарын, өмүр баянын окусаңыздар, ошонун баарын табасыздар. Аялдарына жакшы мамиле, жумшак мамиле кылган жана ошондой эле туура эмес иштерди көргөндө ошол замат оңдоп түздөп кайтарып турган. Мына Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир жубайынын алдында турганда, дагы бир мурунку жубайы эскерилген болот да, бир кандайдыр себептер менен. Ошондо бир жубайы баягы кызганычтын айынан кичине сын пикир айтып коет тиги жубай, башка жубайына. Ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баягы ошол замат тыйып айтат, эгерде ошол сөзүңдү деңизге кошкондо, деңизди жеңип кетет эле аралаштырганда деп айткан да. Мындайча айтканда сен катуу жаман сөз айттың, мунуң туура эмес деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тарбиялаган. Мына ошондой болуш керек. Мына ошол эле убакта тарбиялаганда аны кагып, силкип, жаман сөздөр менен сөгүп жаман кылган жок да Пайгамбарыбыз. Бирок то ошол жубайынын энебиздин баягы туура эмес айтып атканын билдирип, чоң мисал кылып, анан ошондой айтпагыдай кылып талим тарбия берип койду. Мына эркек дагы ошондой болуш керек. Мына бүгүнкү сабагыбыздын кыскача темасы ушундай. Аллах субхана таала баарыбызга бекем үй бүлө берсин. Имандын, исламдын үстүндө тарбияланган жакшы үй бүлөлөрдөн кылсын. Аллахумма салли ва саллим аля абдика ва расулика набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.